Эң жакшы садака аялыңа, үй бүлөңө берген садакаң эң жакшы садака. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу эмне дейт? Албетте эркек киши үй бүлөсүн камсыздап, тамак аш менен, продукта менен, кийим кече менен ошол нерседен сооп үмүт кыла турган болсо, ал кишиге садака дейт кылган жакшылыктары. Демек, биз бүгүн муктаж адамды издейбиз, көчөгө чыгабыз, ар кимден ар кандай муктаж адамды издейбиз. Негизи эң көп бере турган акча маселеси болсун, кийим кече маселеси болсун, баардыгы ушу аялыңыз да, үйдөгү бала чакаңыз, семьяңыз. Эң жакшы садака экен үй бүлөңүздөн баштаңыз. Бул бир эле моралдык, материалдык акчада гана эсептеп албаш керек. Бүгүн мисалы сиз өзүңүз 5 убакыт намаз окуйсуз, аялыңыз бир дагы убакыт намаз окубайт. Өзүңүз гусулсан жүрөсүз, аялыңыз тырнак лагын өчүрбөй, айлап жылдап гусулсуз жүрөт. Мисалы үчүн. Ошол маселелерди да эсепке алып, баардык тармактан карап көрүшүбүз керек. Сиз күндө 2 саат китеп окуйсуз, аялыңыз бир китеп ачкан эмес 1 жылдан бери. Ошол жалпы түрдө караганда өзүңүз кирип аткан бейишке аялыңызды дагы жетелеңиз. Аялым, сен да мен кылган нерселерди, иш аракеттерди кылгын. Мен бул дүйнөдө эле эмес, бейиште дагы сени менен чогуу болгум келет деп айтыңыз.